дүйнө маселесинде үй салганда, уна алганда, кийим кийгенде мактануу, ваттакасыр жөн эле дүйнөнүн жиндиси болуп, кулу болуп көбөйтүү дейт. Азыр ошого алып келип койду го бардыгыбызчы. Билесизби, iPhone үчүн намысынан ажыраган кыздар, iPhone үчүн ажырашкан жубайлар бар экен да. Түгөйлөр бар экен. Меники 17 эмес, меники 2015 деп. Жыл сайын чыгара берип, бир-эки нерсесин өзгөртүп койгула. Дүйнөнүн агымына жетиштирбей тургандай азыркы түшүп калып атабыз да биз. Не болуп тур 15 болсо дагы? Иштеп турса, тартып турса болду эмеспи? Ал сөзсүз жаңы болуштун не кажети бар? Бал улам 17-18 кылгандан көрө балким ошону сатып туруп, балдардын билимине сарптасак, эки тил үйрөнүп алса, мисалы да. Араб тили менен англис тилди үйрөнүп алса жаман эмес да. Дининдеги тилин өз Куран так билет. Мисалы, умра ажыга барса да өз так сүйлөшөт, мисалычы. Бияка жанагы туристтер келип калса да өз алып жүрө алат. Англис тили менен канча? Азыр дүйнөдө мисалы, бул тил маданияты бекер эмес да. Керек болсо динде деле биринчи араб тили болсо экинчи азыр англис тил чыгып атат. Современный заманба фатвалар биринчи кезекте араб тили, андан кийин англис тилде чыгып атат да. Элестетиңиз маалыматтар. Маалыматташуу заманында. Валау кана мин хилин. Адалдан болгон болсо деле дүйнөнүн жиндиси болуп көбөйтүү үчүн жөн эле мындай чаң басып туруу үчүн, мактануу үчүн болсо болбойт. Эгер ал адалдан болсо деле дейт. Баягы түшүнүп болуп атат да, демократия сыяктуу. Биз деген эркинбиз, каалабыз кылабыз деп ызы чыгылып, түнү бою дискотека, реп кылып кошуналарды уктатпай. Жок. Чыныгы эркиндик качан болот? Бирөөнүн укугун чектеп, бирөөнүн акысына киргенде уже эркиндигиңиз сиздики чектеле баштайт. Эркиндик биз жалгыз өмүр сүрө албайбыз. Эл менен сиз бийиксиз, элден чыксаңыз кийиксиз. Арстанбек Буйлашов ошо жалпы элдин кыжырына тийип албагандай бул жерде эркиндик болот. Түшүндүңүзбү? Бирөө кызга жеткирбей тургандай. Анан бир адамдык эркиндик, калгандык эркиндик эмес да. Каалашынча кылат депчи мисалы. Түн элдин баарын мазасын алып уктатпай эмес. Бул ошол сыяктуу экен. Мунун далили Куранда аят келген: "Алхакумут такасур хатта зултумул мaqabir." Такасур сүрөсү. Силерди дүйнөнү көп чогултуу силерди азгырып койду. Ошентип кантип жашаганыңарды, кантип өлгөнүңөрдү билбей кабырга келип калдыңар дейт. Көзүңөрдү ачсаңар, кабырда жаткан болосуңар дейт да. Ошондо бир ойгоносуңар дейт. Бул биринчи мааниси. Экинчи мааниси тафсирде келет. Арабтар шунчалык дүйнө отуруп, биз көппүз, дигиз көппүз деп тирүү адамдарды эсептеп, кабырда көмүлгөндөрдүн санын эсептеп кеткен экен да. Мынакей депчи. Дүйнө ушундай экен, артынан ошого. Дүйнөнү таштап кой деген сөз эмес, бирок убакыт сайын бир аз ошол зона комфортодон чыгып, бир аз ошонун акысын берип туруш керек экен да. А жана могу бир бет бурда кедей кембагалдар зыярат кылуу деген ошол. Аллах берген неаматтын кадырына жетүү. Имам Тирмизи родан руат кылган. Хадисте эмне деп келген? Ат-туджар, карасаңыз, соодагерлер бар го, бизнесмендер. Соодагерлер бизнес жаатында алектенгендер юхшаруна фуджарон. Кыяматта эң күнөөкөр ошолор болуп тирилет дейт. Шашпай туруңуз, анан эмне соодан ташташ керек, бизнес ташташ керек, анда мамлекет кантип көтөрүлөт, кантип элге пайда кылынат, шашпай туруңуз. Көбүнчө соодагерлер, бизнесмендер күнөөкөр болуп тирилет, бирок кайтсын улансы илля маниттака, Кудайдан коркуп гана бизнес кылып соодагер кылбаса дейт. Байын деп туруп элди алдагандар көп болушу мүмкүн да, мисалычы. Жаңылык, дүйнөлүк жаңылыктан чыгып атат, бирөө жалгандан эле баягы аэропортту, учакты айдоочу болуп, летчик болуп кирип алган экен, жалган документтер. Канча ошо пассажирлер эмелерди, адамдарды учакта алып жүрүптүр. Алдап жүргөн да. Билбеген адам ошентип үйрөнчүк болуп алып, канча адамдын өмүрүн кыйып койсо эмне болот эле? Бир адам байымын деп жана просрочный эмеси өтүп калган азык-түлүктөрдү алмаштырса кандай болот эле, карасаңыз? Мисалы, уулуу заттарды чыгарса кандай болот эле? Жаман экен да. Бир гана Кудайдан корксо, ва барро жакшылык кылса, ва садыка чынчыл болсо, ушул 3 бизнесмендерге, соодагерлерге 3 эреже бар экен, алтын эреже. Таквачылык керек. Таквачылык болуш үчүн илимди үйрөнүш керек, ошол жаатка тиешелүү. Экинчи, жакшылык акысын чыгарып туруш керек, зекет, садака. Үчүнчүсү, чынчыл болуш керек. Зыян тартып атса дагы. Антпесе, көбүнесе акча табам деп акча көзгө көрүнүп калганда алданып кетүү кыйын экен да. Алданып кетүү кыйын экен.